ошо 260 сом төлөйсүң деди, бирок чекпек эч кандай берген жок. 60 сом төлөп коелу кассага дедим. Көйлөк алдык балабызга. Биз 200 сом төлөп койдук. Кассада прайс лист турат, ошону негизинде төлөнөйт. Бул жерде эч кандай жазуу жок. Ишчилер неме жакшы иштемейапты. Бүгүн келесин артан эртеңки элдинке деп жок. Аны эмес элдерди деле тартпайсыңарбы? Санариптик өнүктүрүү министрлиги жакында эле мамлекеттик каттоодо берилүүчү никелешүү туулгандыгы тууралуу, өлгөндүгү тууралуу, аты жөнүн өзгөрткөндүгү тууралуу күбөлүктөрдүн баасын расмий жарыялаган. Муну менен мекеме коррупциялык тобокелчиликтерди жоюп, ачык айкын иштөөгө өтүп жатканын билдиришкен. Жарандык көзөмөлдүн бул чыгарылышында биз мамлекеттик каттоодо кандай иштер жүрүп жатат жана күбөлүктөр канча сомдон берилип жаткандыгына жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Атын атагысы келбеген жаш келин мамлекеттик каттоодо берилүүчү күбөлүктөрдүн баасын өкмөт жарыялагандан кийин гана билген. Өзү буга чейин Ош шаарынан нике күбөлүгүн жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктү көрсөтүлгөн суммадан бир топ эле жогорку баада алганын айтат. Арыз жазганбыз никелеш тууралуу күбөлүк алуу үчүнчү. Анан кийин бир айдан кийин келгиле деди. Ладно деп бир айдан кийин бардык. Бир айдан кийин барсак кассага акча төлөп койгула деди. Майлы деп жолдошум төлөдү. Бирок бизден 200-300дөн ашык акча алды да. Биз ага чейин эле бала болгонбуз да. Биз акча жок эле балага баланын көйлөгүн ала албай жүргөнбүз. Никелеш тууралуу көйлүктү алдык, сразу эле ошол күнү көйлүк алдык балабызга. Бирок ошол жерде эч кандай кассага акча төлөгөн жокпуз. Кассага деген жок, бирок ошол жерде жазып баланын туулгандыгы тууралуу көйлүк берип жаткан адамдар 200дөн ашык, мындай өзүңүздүн көңүлүңүздөн чыгарып деп акча сурашты да. Биз 200 сом төлөп койдук. Каарманыбыз сыяктуу күбөлүктөрдү алуунун баасын билбей жүргөндөр бир топ эле экен. Бирок баары эле камерага ачык айтып берүүдөн баш тартышат. Жарандардын кайрылуусун билүү үчүн адегенде Ош шаарындагы бир топ документтерди берчү Бакыт үйүнө бардык. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Канча сомго? Сомго алган жок. Кассасына төлөнөт экен 260 сом. 260 сом төлөдүк. Негизи бизде азыр балалардын жарыяларда күбөлүктү 54 эле сомго алыш керек экен. Сизге 260 сомго жазып. Аны билбейт экем. Бүгүн төлөп чыктыңызбы? Мен. Күбөлүктү алдым 260 сом, Ооба. Жок, төлөгөн жокмун азыр кассага бияктан, бирок берди да, мен эчтеке төлөгөн деле жокмун азыр. Кассага төлөдүк. Вообще берген жок, эчтеке төлөгөн жокмун. Азыр жөн эле алдым да, ошо 260 сом төлөйсүң деди, бирок чекпек эч кандай берген жок. 54 сомго ала турган туулгандыгы тууралуу күбөлүккө мындагы кызматкер эч кандай чек бербей эле кассага 260 сом төлөйсүң деп кетиргенине биз да таң калдык. Кайсы жака төлөйсүз деп айткан? Бакта касса. Сизден жок кассага барбайлыбы? Неге? Барып, мисалы азыр карасаңыз 54 сом болсо. Жок, сиз сурабай эле коюң, азыр алар айтты да, аке. Эже саламатсызбы? Бул акеден азыр сурат да. Кассага. Бир айтып коесузбу? Эмнесин силерге айтып коюш керек? Көйлүк, жаңы алган көйлүккө канча сом төлөйт эле? 60 сом төлөп коелу кассага дедим, ооба. 260 деп. Жок, 60 сом. Туура эле айттым, эмне болду? 60 сом. Ооба. Бирок бизге бир нерсе жол сурат да. Неге? Билбейм, мына 60 сом төлө дедимби? Төлөп кое берсин, барды. Болду? Анан мен дагы бир нерсени сурайын дедим. Өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү канча сомдон бересиздер? 170 плюс 20, 190 сом болот. Эмне кайсы учурда 170 сомдон бересиз? Справка форма 8 алыш үчүн срочный. Буга чейин биз бул ишканага келип, күбөлүктөр канчадан берилип атканын сурап кеткенбиз. Жана бул жактан бизге айткан маалыматы боюнча кассада бардыгы жазылып илинип турат деген маалыматты берген. Ошондо дагы биз келгенде эч кандай жазуу жок болчу. Азыр дагы өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде биз эч кандай жазууну көрө алган жокпуз. Жок, кайсы кабинет? Справочный сурасың. Эже саламатсызбы? Азыр бул бакке аке келип турасыз, сурамакчы. Азыр күбөлүк алган да, чек жок эле келип туруп кетишеби? Мына деп айтууну туруп кетишеби? Жок. Чек менен аласызбы сиз?
Ооба. Кандай чектер кыласыз? Мисалы бизге бирөөсүн пример кылып көрсөтүп коесузбу? Келсем ага аяктан код жазып берет. Мен кодду киргизип, аны чыгарып берем чекти. Мисалы ошондой коддордун бирөөсүн бизге пример кылып көрсөтүп коесузбу сураңызчы? Азыр. Түшүндүрүп берсеңиз, мисалы бул эмне болгон код, кайсы учурда ушундай болот, анан кантип төлөнөт акча? Бир гана ушул чек менен төлөйсүздөр, алынабы же болбосо чек жок учурда деле мен азыр күбөлүк алып атам, 60 сом төлөп кой деди, 60 сом алып каласызбы деп келген учурлар болобу? Ушу менен келет. Аны мен акчаны алып чек чыгарып берем болду. Чек чыгарып бересиз, э? Эгерде чеги жок келсечи, анда да кабыл аласызбы, албайсызбы? Жок. Анда кабыл албайсыз, э? Анан бизге жетекчиңиздер силер тараптан айтышты эле да, ал жака баалары баары илинип турат дедилер. Эмне үчүн сиздерде баа илинбей турат? Кассада прайс лист турат, ошонун негизинде төлөнөйт. Кассада прайс лист турат, ошонун негизинде төлөнөйт. Сиз билбейсиз, э? Азыр бул жерден биз күбөлүктөрдүн баасы жазылган, илинип турат деп айтылган маалымат бул жерден өзүбүздүн көзүбүз менен көрүүгө болбойт. Бул жерде эч кандай жазуу жок. Эреже боюнча жарандарга берилүүчү ар бир документтин тизмеси кассага илинип, жанына баасы көрсөтүлүшү керек. Бирок ал кагазды биз эмнегедир көрө албадык. Кассада илинип турат оплаталар. Биз, например, биз өзүбүз калаган сумманы айтпайбыз да, ал жакачы код чыгат, ошол менен булардан өздөрүнүн базасынан чыгат канча сом экенин. Айтып атпайсызбы, илинип турат деп жүрүңүзгө көрсөтүп барып көргөйлү. Кайсы жерде илинип турат? Жана прейскурант канак нердеги. Бул жерде кассадагы кыз башка кыз иштейт эле, сотрудница. Бүгүн башка кыз келиптир, ошон үчүн канак бул жерде неме бар, прейскурант. Буга чейин дагы илинбей турду элечи. Ценалары бар, прейскуранттар нерде турат эле файлдын ичинде. На жериңерде. Барбы? Карасаң? Чал эже, ким иштейт? Мурда иштеген кыздан чалып сурагыла. Бул жак бизге эч кандай тиешеси жок, Кыргыз почтаныкы бул жак. Булар келип ушул жерде услугаларын көрсөтүп кетет. Но бирок бул жерде турат обязательно прейскуранттар. Өгүнү келгенде деле көрүштү окшойт буларда турган. Турган бирок илинген эмес да. Мен илип калдайсыздар, эже? Биз анда бул жакта жабылып турганда мен тартып чыгып, соруп чыгып, бул жакта эмне бар экенин көрөйүнчү деп алып чыкканда, аны азыр негизи илип койсок болобу? Азыр илип койсок мисалы. Болот. Карап сурасынчы, биз бул жакка кирише албайбыз да, каякта эмне документтерин коюшкан. Жок, бирок ал документтерди сиздер бересиздер дейм, сиздердин иш. Булардын өздөрүнө келишет, ал немелерчи, услугалар бул жерде туруш керек, а биздики өзүбүздүкү ал жакта илинип турат. Кайсы жерде жүрүңүз, анда ошондо бир көрүп коелу. Силер не только аны эмес, элдерди деле тартпайсыңар, монча очередте турушат, канчадан бери документ мындай болуп атат, кыйынчылык болуп атат дегенде ошону деле тартып калат да силер. Ооба. Мына жерде биздин услугалар. Мына жерде вот прейскуранттар. Кассада да илинип турат деп айтты эле да. Кассада, эми кассага биз жооп бербейбиз, алар Кыргыз почтасынын кызматкерлери келип өздөрүнүн услугаларын көрсөтүп кетет, но аларда өздөрүндө илинүү бар болчу. Биздики бар бул жакта. Күбөлүк алууга келген жарандардын бири кызматкерлер иштебей жатканын айтып, кассада жашы жетелек кыз иштеп жатат деп нааразы. Несовершеннолетний ребенок без закона работает. Ты не можешь пробки закрыть на мой рот. Понятно? Эне озун орнуга иштешип атат. Жок алар, жок иштешип атат. Бүгүн келесин артан эртеңки, эндин келет жок. Ошондо жогуп кетишет. Тойдо жүрүшөт, акчаны чыгашат. Жок, андай эмес. Бул эже мисалы эч кандай документке келген жок. Билбейм, эчтен эле кайсы убакта силер келгенде кире калды. Но келсе бизге очередке туруп кирет эле мындай иш менен деп арыз менен кайрылып. Бизде эч кандай тойго кетип калбайт. Жумуш убагында эле бардыгы эле иштеп атышат. Кассага биз немебиз жок, аларга жооп бере албайбыз. Ким иштейт, ким кантет, биз буларды даже тааныбайбыз деле кассадагылардычы. Булар башка кызмат, биз башка.
сааттап кезек күткөндөр кайсы документке канча сом төлөөрүн дээрлик билишпейт. Алар акчасына кайыл болушуп, тейлөөнүн сапатын жакшыртса дешет. İşçiler nima yaxshi ishlamayapti? Эмне үчүн бул жердеги кызматкерлер жакшы иштешпейт? Эртеден кечке кезек күтөбүз. Кабинетке кирсең, адисти таба албайсың. Тааныш билиштик менен эле иш кылып жатышат. Мен 2 сааттан бери күтүп отурам. Мен келгенде 2 адам бар эле. Ар бири 1 сааттан араң чыгып жатышат. Мурун келгенде жарык өчүп калды деп ишти токтоткон. Кайсы адиске кайрылууну билбейбиз. Биринен араң кезек алып кирсек, мен карабайм, башкага бар дешет. Top berishmayapti. Vaqtini qo'ramaydi. Только tanish bilinchi bilan ish qilib kutyapti. Men как положено kassaga to'ladim, hech qanaqa dokument. Men свидетельство смерти oldim. Qancha so'mga oldingiz? 170 so'mga. Uyda yo'q ekan. Ular постоянно joyda bo'lmaydi. Hozir keldim ele. Shun ertaga meni samolyotim bor edi. Uchirdi shu turamiz. Kelganimga yarim soatday bo'ldi. Shu срочно alsam balam nevrim больницаga жатат эле срочно ошого срочно береби деп келдим. Tartip bilen iş alıp varsa жақсы дейм да. Ошол. Өзүңүз кандай баа бересиз азыр иште атканда? Орто деп барам. Кызматкерлер жетишпейт экен да буларда да. Өзүңүз канча убакыттан бери күтүп турасыз? 1,5 saat. Роддомдан 300 сомго алышты да. Биз неберемдин туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн роддомдон алганбыз. Ал жерден күбөлүк үчүн 300 сом бергиле деди. Анан уулум сураган акчаны берди. Негизи эл канча сомдон экенин билбейт да. 54 сомго эле алынат экен да. Ошону билдиңиз беле? Теке дерелек, биз эле кирелек, биз очередте эле турабыз азыр. Мен каракка салган бесплатно эле алдык окшойт биз. Бул жерде өзү бул өкмөттүн жеке ишкер ишканасы да өз бесплатно эле берчи. Мен бесплатно алгам мынау. Аны канчадан экен аны билем. Мындагы айрым жарандар акысыз күбөлүк алганын айтышат. Ошондо кээ бирлерге күбөлүк акысыз болсо, кээлери ашыкча төлөшөбү деген суроо жаралды. Негизи ар бир документти алууда нарк коюлган. Туулгандыгы тууралуу көйлүктү 54 сом, өлгөндөгү тууралуу көйлүктү 13 сом, никелешүү тууралуу көйлүктү 57 сом, никенин бузулгандыгы тууралуу көйлүктү 20 сомго, фамилиясын, атын жана атасынын атын өзгөрткөндүгү тууралуу көйлүктү 13 сомго, көйлүктү кайталап алууну 110 сомго ала аласыз. Муну менен жарандар көйлүктөрдүн бланктары үчүн гана акча төлөшөт. Ал эми каттоо акысыз жүргүзүлөт. Ошондой эле жаңы төрөлгөн баланын туулгандыгын каттоодо көйлүктү салтанаттуу түрдө тапшыруу боюнча кызмат кайра жандандырылды. Бул үчүн акы төлөнбөйт. Жарандардын каалоосу боюнча никени салтанаттуу түрдө каттоонун наркы банктык кызматтардын кошкондо Бишкек шаарынын Бакыт өргөсүндө 1797 сом, Ош шаарынын үйлөнүү үлпөт үйүндө 822 сом, Бишкек жана Ош шаарларында жаак бөлүмдөрүнүн имаратынан тышкары 4038 сом, райондук жаак бөлүмдөрүндө 358 сом, имаратынан тышкары 826 сом. Жаранды кабалдын актыларын каттоонун шашылыш кызматтарынын наркы банктык кызматтарды кошкондо шашылыш түрдө жаранды кабалдын актыларынын жазууларына оңдоолорду, толуктоолорду киргизүү 600 сом, аты жөнүн өзгөртүүнүн тез радасы каттоо 600 сом, жарандык каттоо, калкты документтештирүү жана жаранды кабалдын актылары жөнүндө маалыматты шашылыш ырастоо 170 сом. Мекемедеги жооптуу тарап документтер акысыз берилбей турганын айтып, көрсөтүлгөн сумманы кассага төлөө шарт дейт. Ошондой эле кызматкер кардардан ашыкча сумма алган үчүн жазаланышы да мүмкүн. Бесплатно алып атабыз деп атышат да? Жок, кассага төлөйт деп. Кассага төлөнөт атпайбы? Төлөнөбү? Конечно. Биз азыр кассада прайс-лист турат, ошонун негизинде төлөнөт. А биз бияктан код чыгарып беребиз, коддун негизинде төлөнөт. Эгерде сиздин кызматкериңиздер кандайдыр биринде коррупциялык жол менен кармалып калса, кокусунан кандай чаралар көрүлөт сиздер тараптан? Аны жетекчи биз түзмө-түз жетекчиге баштайбыз. Жетекчи тарабынан баардык чаралар көрүлөт. Ар кандай күбөлүктөрдү алуу үчүн бул мекемеге күн сайын 300дөй жаран келет. Бирок аларды азыр 3 гана кызматкер тейлеп жатат. Кызматкерлердин жетишсиздигинен күбөлүк алууга келген жарандар көп кезек күтүшөрүн мойнуна алышты. Бизде азыр эми ушул жарандар көп келип атат, не только бул Ош шаарынын жарандары эмес, бүт область боюнча район, бардык райондон келе беришет, по всей республике биз тейлейбиз. Ошондуктан адамдар көп болуп атат. Бир адам, бир жаран кирет дагы, бир жарандын 5 баласы бар. Аны жасаш үчүн бизде 1 саат убакыт кетет. А бул жакта иште туруп алышып эле силер тез болбойсуңарбы, 1 саат болдуго деген маселелер да болуп атат. А биз тараптан өзүбүз мисалы жаңы туулган бала келсе,
4 мүнөттүн ичинде чыгарабыз. Тез эле болот обслуживание. Кээ бирде мисалы оңдой турган жагдайлар болуп калат, ажырашуулар бар, архивке кирип китептерин издеп чыгасың. Бакыт үйүнөн чыгып, эң чоң райондордун бири Кара суунун мамлекеттик каттоо кызматына бардык. Мында да жарандар бааны документ тапшырып жаткан убакта гана угушпаса, көпчүлүгүнүн кабары жок. Аларды түйшөлткөн жалгыз маселе сааттап кезек күтүү. Очойдон алгам. Точно эсте албайм. Көп жыл болуп кетти. Примерно канча сомго алат? Примерно 200 тегерегин болсо керек эле. Кассага төлөйбүз акчаны же врачтардын ошо документтин өзүнө бере беребиз. Документтардын өзүнө. Өздөрүнө бере беребиз, кассага төлөбөйт эмес. Жок, кассага эмес. Saat 1:34'te geldim. Сколько сейчас время? 2:23 уже целый час жду здесь. Иштикайтелик. Азыр 73-ке келдим, меники 81-де. Азыр бул жагы кандай болуп атат билбейм, жакшы. Тейлеп атабы түшүнбөй деле калдым мен точносунан. Менен мурун келгендер, абеттен мурун келгендер бар экен, ал прием болду экен да. Ушундай деп атам да. ЗАГС алып атам. Канча сомго алып атат? Онусун билбедим, эми кирсек билебиз. Маалыматым жок, мен эми 10 жыл мурун алганбыз ЗАГСты. 10 жылдан ашып кетти. Азыр эми канчадан сомдон алат немеси түшүнүгүм жок. Камера алып келдим эле берге. Мында күн сайын 100 адам ар кандай документтерди алууга кайрылса, басымдуусу туулгандыгы тууралуу күбөлүк сурап келишет. Биз бул жерден каттагандан кийин бизге бул жерден оплатага код берилет. Аны бул жака өзүбүздүн касса бар, жөнөтөбүз, төлөп келишет. Бизде база ачылат, көлүктөрүн чыгарып беребиз. Сентябрга жакын, например, мектеп окуучуларына 1-класска киргизгенге деп келишет. Документтери туура болгондоруна жасап беребиз, документи туура эместерин кайра жөнөтөбүз, тактап келгиле деп. Санариптик өнүктүрүү министрлиги кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы бир гана банктардын кассаларында гана жүргүзүлөөрүн эскертти. Мындан тышкары көрсөтүлгөн бааны гана төлөө керектигин билдирди. Бирок жарандар үчүн документтердин баасы илинген тизмени Ош шаарынан, Кара суу районунан дагы көрө алган жокпуз. Биздин сурообузга илип коебуз деген гана жоопту уктук. Азыр эми жарандар айтып атпайбы, канча сом экенин пока билбейбиз дейт. Ошол нерсени сиздер ачык жазып, мындай илип койгонго болот да. Ооба, жазып койгонго болот. Жарандар күбөлүктөрдүн бланктары үчүн гана акча төлөшөт. Ал эми каттоо акысыз жүргүзүлөт. Ошондой эле жакында жаңы төрөлгөн баланын туулгандыгын каттоодо күбөлүктү салтанаттуу түрдө тапшыруу боюнча кызмат кайра жандандырылды. Бул азем үчүн акы төлөнбөйт. Көрөрман, эми сизге суроо. Сиз мамлекеттик документтерди жогоруда көрсөтүлгөн баада аласызбы? Же сизден кошумча акча сураган учурлар болгонбу? Ой пикир калтырыңыз.